Асем менен Жамболот сабактарын аткарууга даярданышып, китеп дептерлерин салыштырып басып жүрүшкөн. Кийимдерди илип, бышып жаткан тамагын карап, Изат кийимдерине келди. Көргөн көзүнө ишенбеди. Кийимдер койгон жеринде эмес, илгичтин түбүндө жатат. Пакетке оролгон бут кийим, пол сүргүч чүпүрөктөр менен аралашып калыптыр. Бул көрүнүш атайын жасалганы даана эле байкалып турду. Ким жасаганын албетте Изат билди. Себеби мектептен кирген Асем бут кийимин ушул жерге чечип, баштыгын да ушул жерге таштайт. Демек баштыктагы бут кийимин чыгарганда, кийимдеринди жерге таштап, буюмдарды үстүнө ыргыткан. Үйгө кирип, бакырып кыйкырып урушкусу келди. Бирок өзүн кармады. Ичине ызалык толду. Ачуусун араң басты. Катуу болуп кетсе, балдарды да чочутуп алуудан коркту. Бектурдун да кел чубагы болуп калды. Эчтеме болбогондой Бектурду жылмайып тосуп алды. Кечки тамакка отурушту. Бул түнү Изат дагы уктай албай жатты. Бектурду чыны жакшы көрөт. Андан жалаң жакшы, жылуу мамилени, сүйүүнү көрдү. Муну ойлогондо, чекит койгон чечиминен кайтып кеткиси келет. А бирок анын канынан жаралган кызы менен келишпей калган мамилесин ойлогондо, чечимин аткаргысы келет. Анын кызын жаман, мени антты же тигинтти деп айтып, агынан жарылып эч кимге айта албады. Себеби ата менен кызынын ортолоруна от жаккысы келбейт. Атанын кызына болгон сүйүүсү, кызынын атасына болгон сүйүүсү сакталсын. Андан көрө менин кеткеним туура. Мен эми Асем айткандай булардын апасы эмесмин. Менсиз балким сопсонун жашай беришер. Эки балага мээримим түшүп, жакшы көрдүм эле. Айрыкча бай болотсуз кантер экем. Ушул жерге келген 2 жылга жакын аралыкта төрөй да албадым. Тагдырыма жалгыздык жазылган сыяктуу. Мейли, анан кантейин? Үйгө барсам мурунку соодадагы жумушума чыгам. Кичүү инимдин балдарына каралашып жүрө берем. Болду, эми турмушка чыкпайм. Ошол күндөн кийин Изат 2-3 күн үйдө болду. Үйдүн ичини короолорду тазалады. Ар күнү балдарга жакшы көргөн тамактарын жасап берди. 2 баланы жуунтту, кир когун жууду. 3-күнү Журкан төшөктүн баарын жайды. Асылдын Журкан төшөктөрүн мурунку ордуна жыйды. Өзүнүн азыраак төшөгүн башка бөлмөнүн бир бурчуна жыйды. Асем сабактан кирген учурда, мен үйгө барып келем, казандагы тамакты сабып жегиле, деп балдарды өөп үйдөн чыгып кетти. Үйгө келген Бектур Изаттын үйгө барып келейин деп, бирок келбегенине аң-таң болду. Мага айтпады эле, же зарыл жумушу чыгып калбады бекен? Бүгүн келбей калганына караганда үйдөгүлөр тынч бекен? Эртең барып билейин деп ойлонуп уктады. Изат бир эле айыл ары жашачу. Эртеси Бектур жумуштан чыгып эле Изаттын ата-энесинин үйүнө барды. Бирок аялынын оозунан Бектур эч ойлобогон сөздү укту. Мен эми ал үйгө барбайм, Бектур. Мен бул чечимди өтө көп ойлонуп анан чечтим. Эмнеге? Эмне болду, Изат? Ортобузда катуу сөз деле айтылбады эле. Мен себебин айткым келбейт. Сен өз балдарың менен бактылуу жашашыңды каалайм. Өзүм төрөбөсөм да, алар менин өз балдарым болуп калды. Анда себеби эмне, Изат? Билем, Асемби. Эми бүттү баары. Асемге унчукпа. Асем өз энеси Асылдан башка эч кимди көргүсү келбейт. Мен анын мүнөзүн билип калбадымбы? Анын кызгануу сезими өтө күчтүү экен. Сураныч, ага катуу сүйлөп, көңүлүн оорутпа. Мен аны түшүнөм. Анда да күнөө жок. Эч кимибиз күнөөлүү эмеспиз. Болгону бул тагдыр. Ортобузду бириктирер бала да төрөп бере албадым. Ошон үчүн мен силердин өзүмөрчө жашашыңарды кааладым. Бир гана нерсе айткым келет, Бектур. Мен сени жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм. Башы шылкыйып Бектур үйүнө кайтты. Эч нерсе түшүнбөй улам-улам апам неге келбеди деген 2 баланын суроосуна эмне деп жооп берерин билбейт. Бир нече күндөн кийин келет. Апаңардын туугандары менен жумуштары бар экен деп кутулду. Эмне тамак жегенин деле билбей, бөлмөсүнө кирип керебетине кулады. Көңүлү чөгүп ыйлагысы да келди. Изаттын сөздөрүн кайра-кайра ойлоп жатты. Тээ Асылдын ооруп жүргөн мезгилдерин эстеди. Акыркы ооруп жүргөн убагында өлөөрүн билген Асыл. Балдарды ыйлатпа. Сенден чоң суранычым. Булар сага менден аманат. Жакшы аялга туш болсоң, балдарыңдын бактысы. Кызым жалгыз. Кагуу угуп ыйлап калбаса экен.
баарына калыс бол, балдарды таштаба деген сөздөрүн айтып ыйлаган болчу. Керебетте жаткан Бектур үшкүрүндү. Анан асылым өтүп кетпедиби? Чаңырып ыйлап апасынын сөөгүн ээрчип ыйлаган Асем көз алдына тартылды. Эх, асылым, балдарды ыйлатпайм. Сенин сөздөрүңдү кантип унутайын? Сен жок кыйналып бүттүм. Бизди эмне күнгө салып кеттиң? Эми минтип ары кете албай, же бери баса албай чайноодо калдым. Кирүүлүктө жалгыз жашоо мүмкүн эмес экен. Түбү жок терең ойго чөмүлүп ойлонуп жаткан Бектур уктап баратты. Изат менен жашаган 2 жылга жакын убакыт Бектур үчүн жомоктогудай эле болуп калды. Көз ачып жумгуча ал күндөр да өтүп кетти. Асылды унуткарып, Изатка кадимкидей көнүп бараткан экен. Изат да асылдан калышпай тил билгеле. Бектур менен көп жылдан бери бирге жашагандай, анын ички сезим туюмун бат сезип билчү. Ошондуктанбы, ортолорунда бири биринин көңүлүн оорутуучу сөздөр деле айтылбаган. Асылдын көзү өткөндө, балдары жаш болуп, үй тиричилигине, талаага, жумушка баарына жүгүрүп кыйналды эле. Ошентип жүрүп, жалгыздыкты көп деле сезчү эмес. Азыр өзүн бул кең ааламда жалгыз калгандай сезди. Балдар эмне болду экен? Деп мурункудай жумушуна шашылбайт. Жумушунан келсе тамак даяр, кийими таза, курсагы ток болсо да, Бектурдун көңүлү көксөө эле. Бирдеме эле жетишпегенсит, эки жагын карап изденет. Ооба, Изатты издейт. Тонсоруп калган уктоочу бөлмөсү мурункудай көзгө жакын көрүнбөйт. Энесин жоготкон козудай болуп, Изатты издеди, күттү. Жан дүйнөсү жетимсиреди. Дал эле атасы сыяктуу, Жанболот менен Байболот да Изат апасын аябай күтүштү. Ар күн сайын бүгүн апам келет деп күтүшөт. Бирок апасы бул күн да келбейт. Айрыкча Байболот апасын сагынып, куса да боло баштады. Апаң бир күн өзү келет деп атасы жооткотот. Жөжөм менин деп Байболотун кучагына алып жатат. Ошентип экөө жаткан түндөрдүн биринде Байболот атасынан сурады. Ата, апам эмнеге келбей жатат? Же бизге таарындыбы? Келет, балам, келет. Эч ким бизге деле таарынбаса керек апаң. Ата, мен билем. Ал Асем эжемдин сен биздин апабыз эмессиң деген сөзүнө таарынып жүрсө керек. Асем эжеме апа болбосо, бизге апа да. Айтыңызчы апама. Ошентип эле. Апаң силерге сөзсүз келет, балам. Мына көрөсүң. Андан көрө апаңды күтөлү, Макул, күтөм мен. Мен аны сагындым, жакшы көрөм. Байболоттун сөзүнөн кийин Бектур көпкө ойлонду. Апасын күткөн эки баласын ойлоду. Кусалыктан ооруп калышпаса экен. Өзүм апа да, ата да болом эми. Асем эжеси чоңоюп калды. Атасына эркелебей калбадыбы? Жашоо нугунан жазбай өтүп жатты. Эки жагымды карагыча өтүптүр дегендей жылдар өттү. Жанболот 10 жаштан өтсө, Байболот 8 жаштан өтүп калды. Асем созулуп бойго жетти. Ушул жылы мектепти аяктайт. Окуу жылы аяктарына жакындаган сайын Асем атасы менен инилерин көп ойлоочу болду. Мен окууга өтсөм булар кантет? Ким буларга тамагын бышырып берет? Атам байкуш кыйналат го. Ушул ойлорду ойлоп, ичинен бушайман. Мейли, көрө жатармын. Балким сырттан окуйм. Аттестатын колго алган Асем атасынын сунушу боюнча медициналык окуу жайга тапшырды. Сынактардан өттү. Сабагы башталгыча үйдө болду да. Сентябрда окуусуна кетти. Үйүнө ардем алыш күнү сайын келет. Келери менен үй жыйнайт, кир жууйт, тамак бышырат. Бир күндө баарына араң үлгүрөт. Суук башталып, кар калың түшкүчө келип кетип жүрдү. Бара-бара жума сайын келүүдөн кыйнала баштады. Суук, күн кыска, жолго убакыт, каражаты да саналуу. Жума сайын келбей, 2-3 жумада бир келет. Келүүчү аралык узарган сайын атасы да, инилери да аялсыз жүдөп калышаарын байкады. Эки иниси бала эмеспи? Үй ишин баары бир кыздай аткара алышпайт экен. Асем бардагыдай үй ичинде тазалык жок. Идиштер жуулуп атат деген эле аты болбосо, жуулбай ар жерде калган идиш аяк көп. Шаардан кирген Асем ошонун баарын тазалоо менен бир күн кечке алек. Эки иниси менен кобурашканча Асем тамак даярдап жатты. Жумуштан кирген атасы сырттагы чарбачылыкка көз салып келди да, бөлмөсүнө кирип кетти. Атамдын мүнөзү түн тартып өзгөрүлүп кетиптир. Мурункудай эзиле түшүп, эки баланы да көп эркелетпей калыптыр. Экөө да чоңойду, эркелебей боюн ала качышат азыр. Атасы жөнүндө ойлонгон Асем
аны тамакка чакырганы бөлмөсүнө кирди. Телевизордун добушу акырын чырып жатат. Атасы керебетте бир капталы менен бүк түшүп бүрүшүп, эки колун жаагынын алдына коюп жатыптыр. Жамынып да албаптыр. Үшүдү го. Атасынын бүрүшүп жаткан абалын көрүп аяп кетти. Атасына жакын келди. Ата. Ата, тамак бышты, жүрүңүз. Уктап калыпсыз го. Жок, үргүлөп кетипмин. Баары тамакка отурушту. Байболот да мурункудай божурап көп сүйлөбөй калыптыр. Атасы Асемдин окуусун сурады. Анан үй тирчиликтери жөнүндө бир аз кобурады. Башка көп сөз сүйлөбөдүбөдү. Байболоттун кичине кези эле жакшы тура. Түгөнбөгөн суроолорун берип, баарыбыздын эрмегибиз болчу. Бул да чоңоюп минтип сүйдөгөн эч ким жок. Деп ойлонгон Асем бул келишинде үйдөгү чоң өзгөрүүлөрдү байкады. Жатар мезгилде Байболот Жамболотко жакыныраак жерге төшөгүн салды. Муну көргөн Асем Байболотко тийише сүйлөдү. Байболот, сага эмне болду? Атаңдын жанында уктачу элең го? Жок, эми өзүм жалгыз эле уктайм. Ары жактан Жамболот сөзгө кошулду. Чоңойгонуңду деле билбейсиң. Атам менен жата бересиңби деп мен араң бөлдүм. Атасы менен жытташып жата бербептир. Аял алса бөлүнмөк. Атам жалгыз калыптыр бир бөлмөдө. Бул сөздү айтып алгандан кийин Асем ойлоно түштү. Атам менен жытташып бермек болуп жүргөн Байболот да минтип өз алдынча болуп калыптыр. Атам жапжалгыз болуп калаттыр. Байкуш атам. Мүнөзү такыр эле өзгөрүлүптүр. Жумуш, үй оокаты, балдарым деп чарчады да. Атасынын жалгыздыгы курбу дос кыздарынын алдында да оркоюп көрүнүп каларын Асем эч ойлобогон экен. Мектептеги классташ кыздары апасы жоктугун билип, аябоо менен мамиле жасашчу. А окуу жайда андай болбоду. Облустун ар районунан келген кыздар атасы, апасы жөнүндө сыймыктан айтып калышат. Асем андайда көп сүйлөй албай кысына түшөт. Бойго жеткен кыз үчүн апанын орду чоң экендигине бир аз түшүнгөнсүдү. Көңүлү жакын болуп, курбу, дос боло башташкан кыздар бири-бирин үйлөрүнө конокко да чакыра башташты. Асем 2-3 кыз менен көңүлү жакын болуп, курбу болуп калса да, өз үйүнө чакыра албады. Апасы жоктугунан да эместир. Үйгө келген мейманды айчылатып, мейман катары сыйлоого убактысын кызганды. Ошондо Асем дагы бир нерсеге түшүндү. Көрсө, үй бүлө болгондон кийин үйдүн кожойке аялы сөзсүз болууга тийиш экен. Мен түшүнгөн эмес турбаймынбы? Алыстан келсең дасторкон жазып тосуп алган апаң болсо жакшы турбайбы? Мен дал ушул апамдын жоктугунан килим да кыска болуп калаарын билбеген экем. Нуржан эжемдин сөздөрүн эми аңдай баштадым. Кийинки келишимде Нуржан эжеме барайынчы. Асем Нуржан эжесинин жанында отурду. Асем, эртели кеч атаңды түшүнөсүң деп ойлогом. Жалгыз болуу эркек адамга кыйын. Атаңа аял болсо, силерге эне болмок. Изат жакшы аял эле. Эми сен да жаштык кылдың. Атаңды, апаңды кызгандың сыягы. Мына, окуудан келсең, өгөй да болсо, Изат эжең тосуп алса кандай жакшы болмок. Эми жарашып көрүшсө болмок. Биз кыйтып айтып байкап көрдүк. Эмне деди? Бир нече жолу барган атаңа Изат жеңе макул болбой коюптур. Атаң башкага үйлөнбөйм деп койду. Бул сөздү уккан Асемдин башы шылкыя түштү. Эртеси күнү окуусуна жөнөп жатып да, атасы жөнүндө ойлорун токтото албай жол тартты. Атасын абдан аяды. Жатаканасына келди. Күнү бою атасы жөнүндө ойлонгондуктанбы, түнү жатып алып тээ балалыгын ойлоп жатты. Тун кызы болгон үчүнбү, атасы менен апасы Асемди аябай эле жакшы көрүп, катуу эркелетишчү экен. Кайда башпасын, Асемди калтырбай ээрчитип алышчу. Жарашыктуу кийинген ата-энеси Асемге да сонун барпыраган гүлдүү көйнөктөрдү кийгизип коюшчу. Ошол барпыраган көйнөгүн жайкалтып, Асем алардын алдына түшүп алып чуркачу. Баарынын көңүлдөрү куунак болор эле. Аппак жоолук салынган, сымбатын, ажарын ачкан көйнөк кийген апасы. Асем, абайла кызым, жыгылып калба, деп артынан үн салып турчу. Асем аны угат беле. Ан сайын чуркап, алардын батыраак жетип келүүсүн каалайт эле. Каткырып бүлгөн атасы кызынын артынан 2 аттап эле чуркап жетип, колунан кармап жетелеп алчу. Анда Асем бир колун апасына сунчу. Апа, бир колумду сен кармачы. Атасы
Анын жанында эки иниси үчөө жерде отурушат. Эки инисинин да, атасы Бектурдун да жүздөрүндө капалык көрүнбөнсүйт. Унчукпай олтургандарына караганда кимдир бирөөнү күтүп отурушкандай. Асем алардан беридегите так эле кичине кезиндегидей чуркап жүрөт. Артынан атасынын чуркап келишин каалап жатты. Атасы ордунан козголбой, Асемге көңүл курбай отурат. Атасына бурулуп токтоп калган Асем артынан апасы Асыл келе жатканын көрдү. Узун чачын бош өрүп таштап койгон Асылдын бул жолу башында жоолугу жок экен. Апа, мага колуңду берчи. Асыл Асемди көздөй шашылбады. Узун аппак көйнөгүн жайкалтып, бош таштап койгон чачын сеңселте, балдар менен Бектур отурган жерде туруп калды. Ошол турган жеринде Асемге колун сөзө. Асем, менин жоолугум кайда? Жоолугум кайда? Дей артына бурулду. Апа, токточу. Мен сага жете албай калдым. Апа, колуңду берчи. Тумандын арасына кирип бараткан Асылдын артынан Асем күйгө чуркады. Апа, колуңду берчи. Асем чочуп койгонду. Түшүң тура. Кызык, апам кайсы жоолугун сурады? Түшүнбөдүм. Кичине кезиндегидей чуркап жүргөнүмчү. Асем бул түшүнүн маанисин чечмелей албады. Бирок бул түшү дал эле өңүндөгүдөй болуп эсинде калды. Жылдар да жарышып кубалаша, удаасы менен үчөө өттү. Асем окуу жайда аяктады. Бул жылдар кантип өткөнү эми Асем үчүн байкалбай калгандай. Эми ал атасынын эки инисинин жанына келди. Райондук ооруканага жумушка орношуп иштей баштады. Жашы келип калса да, жеке турмушу жөнүндө ойлонгону байкалбайт. Башка селкилер сыяктуу кыялданат. Атасынын инилерин ойлогондо, аларга болгон аяоо сезими жеңет. Эжеси Нуржан да бат-баттан турмушка чык эми деген сөздөрүн айта баштады. Эжесине менсиз булар кантет деп да айта албайт. Асем айтпаса да, себебин Нуржан айттырбай сезет. Бара-бара жакыныраак жеңелери да Нуржан эжесинин сөздөрүн сүйлөп калышты. Асем, турмушка чык эми. Минтип жүрө берсең жашың да өтүп кетет. Эки иниң да бойго жетип калышты. Сен турмушка чыксаң, Байболот үйлөнөт. Атамды ким карайт деп санаа тартпайсың. Келин келсе үйдө баарын карайт буюрса. Жигитим жок болсо айт. Мына биз табабыз, сага жакпай койбойт. Шаңкылдаган жеңелер тамаша. Чыны менен Асемди ийге келтирип жатышты. Алар чындап эле ошол күндөн тартып Асемге күйөө издеп башташкандай. Айтор эки күндүн биринде эле Асемге кандай экен деп сүрөт көрсөтүп калышчу болду. Жакпаган жигитке Асем унчукпайт. Көңүлүндөгү жигит эмес. Бир күнү дал эле өзү кыялданган жигиттин сүрөтүн көрсөтүштү. Узун бойлуу сүрөттөгү жигиттин көз карашынан жылуулук келди. Жакын, тааныш адамындай сезилди. Ушул, деди ичинен. Нуржан эжесине карады. Асемдин турмушка чыгаар күнү белгиленди. Эжеси Нуржан күйпөлөктөп жүгүрүп, эне себин даярдады. Нуржан болбогондо Асемге мынчалык ким күймөк? Атасы Бектур тууган уругу менен чакан тойчу өткөрүп, Асемди күйөөгө узатты. Кыналыша бири-бирине жанашып, той көйнөгүн кийген эки жашты жеңелер унаадан түшүрүп, үйгө алып кирип келе жатышты. Топтолуп карап турган тойго келген меймандардан, аялдардан ийменген Асем толкунданып, эки бет албырып, жерге башын сала, араң басып келе жатты. Кулагына майда балдардын «Келин, келин келди» деген сөздөрү угула түшөт. Көздөрүнө эчтеме көрүнбөй, жаңырып жаткан музыканын үнү андан бетер толкундоосун күчөткөнсүйт. Бет маңдайым карай албай, болочок күйөөсүнүн жетеги менен эле араң басып бараткандай. Ай, келишти, келин келди. Ай, батыраак болгула, алып кел жоолукту. Мынакей, кана бысымылла деп салыңызчы. Айланайын, ак жолтой бол, башымдан жоолугуң түшпөй, ушул үйдө агарып көгөр. Уймандуу келин бол, астыңды бала, артыңды мал бассын ылайым, бактылуу болгула. Үнү толкундана сүйлөгөн аял Асемдин башына жоолук салды. Жанында турган келинин колундагы подностон чыныга салынган сары майдан алды да, Асемди оозантты. Эки бетинен сүйдү. Подностогу таттуулардан колуна чеңгелдеп кармады да, эки жаштын айланасына чачты. Жаш жубайлар таттуу жубайлардан болсун. Кана, алгыла балдар. Топураган балдар буттарга оролошуп, таттууларды терип алышты. Кана, бысымылла, биякка киргиле. Асем ак босогону аттады.
Көшөгөдө үлбүрөп отурду. Нике окулуп, күйөөсүнүн ак никелүү аялы болду. Балай кандай таттуу, ысык. Күздүн салкын түндөрүндө эки жаш оттой ысык, керемет бал түндөрдү өткөрүп жатышты. Эриндер бал даамына тойбой, улам өпкүлөсө, денелери жуурулушуп, уктабаган таңдар атты. Жаңы келин акырындап кайын журту менен таанышып, аралаша баштады. Эрте мененки наардан кийин күйөөсү Умар жумушуна кетет. Ал жумуштан келгиче Асем аны аябай сагынып кетет. Жаңы журту менен толук көнүшө элек келин жалгызсырап, эң жакын адамын күтө берет. Кээде жумуштан кечиксе, чыйпыйы чыгып кирип-чыгып, келээр жолун карай берет. Качан гана Умардын караанын көргөндө гана көңүлү жайлана түшөт. Тезирээк кечки тамагын берип, идиштерин жууп, Умардын жанына кирүүгө ашыгат. Эшиктен кирери менен Умардын кучагына боюн таштайт. Өз энеси болбосо да, Нуржан эжесинин, жеңелеринин акыл насаттары кулагында. Алардын айткандарын эсине бекем сактап, келиндик милдетин жакшы аткарып жатты. Күйөөгө чыккандан кийинки турмуш Асем билбеген көп жактарын көрсөтө баштады. Турмуш деген бир кырдуу эмес, көп кырдуу, сырдуу да экен. Асем күйөөлүү гана эмес, кайнене, кайнаталуу, абысын ажындуу, кайын журту бар келин болду. Ошондуктан ар бирине өзгөчө аяр мамиле жасоо керек.